Кутман кеч, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн биз түз эфирде бүгүнкү күнгө карата дагы бир көйгөйлүү маселени карайлык деп чечтик. Болгондой бүгүн эртең менен саат 10-до ушу Чүй Бишкек өрүнүндөгү кичи жана орто ишкерлердин чоң митинги, алар өкмөттүн маңдайына барып, биз ККМге, бул контролдук кассовый машинелерге каршыбыз, счет фактураларга каршыбыз деп митинг уюштурушту. Ошол маселени бүгүн талкуулап, эмне себептен ишкерлер ККМге, счет фактурага каршы, мамлекет бул саясатты кандай маселелерди көздөп, эмнеге азыр ашыра баштады деген маселени койдук. Бүгүн биздин конокто Токмок шаарынын кичи жана орто ишкерлеринин, бизнес ишкерлеринин кеңешинин төрагасы Батырбек Сыдыгалиев жана Жанат Абдырахманова, мамлекеттик салык кызматынын башкы инспектору коногубузда. Кош келиңиздер. Биринчи суроо Жанат айым сизге болсун. Бүгүн ушу митингге мен да барып, кандай болот экен, кандай талаптар коюлуп атат экен деп, ошо передачаны өткөзөбүз, ошол жерде көбүрөөк кишилер менен сүйлөшөйүн деп барсам, мындай нерсени угуп калдым да. Бул жерде саясатчылар дагы жүрөт. Саясат кылбагыла бул маселеден. Биякта эч кандай саясат жок. Биздин өзүбүздүн эле бир жашоо турмушубуздагы маселени чечкен табыз деп, ушундай жаман көздөмөн карады да. Анан салык деген бул салык саясаты, бул эң чоң мамлекеттик саясаттардын бири. Ушул азыркы, мына мен налоговиктер менен да сүйлөшсөм, биз айтып билдирип анашат дегендерди айтты да, бул эмне саясат, эмнеге багышталган, эмне себептен азыр ушуга баратасыңар, кандай максат коюлган ушул азыркы иш-чарада? Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу биз ККМ деп атпайлы, акыркы бир нече ай катары менен эле 2 күндүн биринде эле ушул телевидениеде болобу, интернет баракчаларда болобу, ушул ККМ темасы чындап эле актуалдуу болуп, актуалдуу эле эмес, аябай эле көйгөйлүү актуалдуу бир суроолордун бири болуп атат. Бул ККМди биз кече жакындан баштап эле киргизип атканыбыз жок. Өзү биздин мына мамлекетибизде токтомдорду деле ачып карап көрсөк, мына 94-жылдан баштап бизде ККМ киргизилип атат. Бирок мына онлайн функциясын кошуп, биз 2016-жылдан бери эле киргизип келатабыз. 2016-жылдан киргизип атканда дагы ККМди алып туруп эле мына бир күндө эле бардыңар ККМ колдоносуңар деп бир дата коюлган эмес. Ошондо дагы биздин салык төлөөчүлөрдүн жана сегмент рынка деп коет бир, ошолордун товар жүгүртүүсүнүн объемуна жараша, ошолордун алып барып аткан иштерине жараша, ошолордун жайгашкан жерине дагы жараша ошонун баардыгын камтып туруп ККМди киргизип атканда биз 4 этапка бөлүп киргизгенбиз ККМди. Биринчи этапта бизде жана ири салык төлөөчүлөр болгон, бул биздин жанагы АЗС точкадагылар, гипермаркеттер, аптекалар, чоң-чоң 300 кишиден ашуун меймандарды кабыл ала турган ресторандар болчу. Бул биздин биринчи этапта болчу. Экинчи этапта бизде ошол эле бизнестин мындайча айтканда бир аз кичирээк размеринде, бир аз кичирээк көлөмдө алып барган салык төлөөчүлөр болчу. Мисалга алсак, мына 300дөн азыраак орду бар кафелер, бөлөк аймактарда жайгашкан субъектилер. ККМди киргизип атканда да ошол аймактарды да биз мындайча айтканда эсепке алганбыз. Эң биринчи учурда ошол биринчи этабыбызда бизде Бишкек менен Оштогу крупный бизнес деп коет, жана ири салык төлөөчүлөр ККМге өткүзүлгөн. Бүгүнкү күндө биринчи, экинчи этапты ийгиликтүү өткүздүк десек болот бизге. Бардык бизде АЗСтерде, аптекаларда, гипермаркеттерде ошо ККМдер колдонулуп келет. Анан кийин мына экинчи этапта дагы ийгиликтүү өткүздүк десек болот. Анан кийин келип туруп мына 3-чү, 4-чү этапка келгенде биз такалып калдык. Мына 2016-жылдан бери баштап, бүгүн мына азыр 2022-жыл 6 жылдын ичинде ошол 3-чү, 4-чү этап, бул 3-чү, 4-чү этап бул биздин орточо, кичине жана майда бизнес деп коебуз, жана жеке ишкерлерибиз, базардагы соодагерлерибиз, мына ушулардын ушул салык төлөөчүлөргө келип ККМ колдонуш керек дегенден баштап, күндөн баштап 2016-жылдан бери
Эгер калп айтпасам бир 4 жолу эле срок жылдырылды да. Жылдан жылга эле булардын мөөнөтү жакындаганда сайын эле экономика министрлигине ошондо өкмөт болчу, мына өкмөтүбүзгө, президентибизге улам кайрылууларды жасап отурушуп, мына 6 жылдан бери уламдан улам мөөнөтүн жылдырып келип атышат да. Бирок муну мөөнөттү жылдырылган сайын бизге ачыгын айтканда салык төлөөчүлөргө салык чогултуу өтө эле кыйын болуп баратат. Себеби азыркы күндө баардыгы эле билишет, биздин салык төлөөчү эмес жарандарыбыз деле билип атат. Бизде азыр контрабанда деген товар өтө көп кирип атат. Биздин мамлекетте ошол контрабанданын дагы ачыгын айтканда мындайча айтса учету жок болуп калып атат. Мен угулуп атамбы? Бүгүнкү күндө ошол ККМди колдонбогон биздин да мисалы үчүн мына орточо, кичине, жеке ишкерлерибиз бар, мына 2-3 сегмент бизнеса колдонбойт. Ошонун айынан дагы бизде мына ачыгын айтыш керек, Кыргыз Республикабызда реалдуу акчалай оборот канча экен? Оборотто канча акча бар? Канча акча оборотто болуп атат бизде? Ошонун канчасы накталай, канчасы накталай эмес? Мына ушундай дагы бизде мындайча айтканда маалыматтар жок. Себеби ачыгын айтыш керек, бул жерде көпчүлүк салык төлөөчүлөр өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барып атканда, мына жөн эле патент калтырып койгула деп атпайлыбы? Ал патент дагы бул убактылуу киргизилген нерсе болчу. Азыр көптөгөн мамлекеттер, билесиздер, патентный системадан кайтып атышат. Азыр патентный система бул жөн эле бир фиксированный суммада. Ай сайын силердин товар оборотуңар чоңбу, кичинеби, содаңар жакшы болуп атабы, жакшы жүргөн жокпу, эчтекени карабайт. Фиксированный бир сумманы аласыз да, ошону ай сайын төлөшүңүз керек. Бул система кимге ыңгайлуу? Бул система товар обороту чындап эле чоң, дүңүнөн соода кылган, мындайча айтканда көпчүлүк эмес, бирок бир ошо азыркы салык төлөөчүлөрдүн бир 25–30% түзөт го. Ачыгын айтканда, мына ушундай салык төлөөчүлөргө өтө эле ыңгайлуу. Себеби кичинекей фиксированный сумманы төлөп коюшат, болду. Себеби патентный системаны өзүңүздөр билесиздер, бул эч кандай отчетту камтыбайт. Патент төлөгөн салык төлөөчү мындайча айтканда декларациядан башка эч бир отчет тапшырбайт салык кызматына. Ошон үчүн баардыгы эле патентный системага катышат, патентный системада калалы дейт. Бирок бул жерде эске ала турган нерсе, баардыгы эле салык төлөөчүлөрдүн ошол товар обороту өзүнө мындай канаттандырылалык эмес да, туурабы? Баардыгынын эле обороту чоң эмес. Алардын арасынан майда да ишкерлер бар. Жада калса товар обороту жок, бир гана кандайдыр бир кызмат көрсөтүп гана акча тапкандар бар. Мисалга алсак, мына биздин жана сулуулук салондорубуз, реставрацияларыбыз, мисалы үчүн аларда эч кандай товар оборот жок, алар бир гана кызмат көрсөтүшөт. Мына ошондой майда салык төлөөчүлөргө ККМ колдонуу бул өтө эле жеңил болмок. Бул жерде дагы бир маселеси туруп атат, ККМ аябай кымбат экен. ККМди колдонуу аябай мындай көп мөөнөттү талап кылат экен. Биз чекти формировать эткиче клиент кетип калып атат, биз өзүбүздүн соодабыздан калып калып атабыз дейт. Бул жерде кандайдыр бир көп эмес, бирок кичирээк бир мындай доля правды деп коет, эми кичине бир чындык бар, чындап эле. Глобуска барганда деле эми баардыгыбыз билебиз, гипермаркетке барганда деле ошол кассир бизге эмнени сатып алганыбызды, ар бир товарды штрих-код менен окуп, штрих-код менен ошонун баардыгын электронный формат кылып бир жерге тастыктап, анан кийин чекти баскынча биз деле бир 15–20 секунд күтүп атпайлыбы, туурабы? Ал жерде базарга караганда гипермаркеттерде чоң мындай кезектер пайда болуп калат, очередке туруп калып атабыз. Ошентсе деле урушпай, талашпай баардыгыбыз өзүбүздүн кезегибизди күтүп, ошол чекти алуу үчүн, ошол жерден расчет кылуу үчүн туруп атабыз, мына күтүп. Эми ачыгын айтканда, базарларда андай очередтер болбосо керек. Салондордо деле, башка деле кичинекей ишкерлерибизде деле анчалык очеред болбосо керек. Бул жерде дагы бир ачык айтчу нерсе, адам өзү бир аз мындай жалкоолонбой, ошол ККМди кандай кнопкаларын басыш керек экен бир аз алып ачып окуп койсо, бул бир 2–3 күндө үйрөнүп кете турган нерсе. Дагы бир белгилей кетейин дедим эле. Эми бизде ачыгын айтканда айылда деле апаларыбыз WhatsApp'ты деле ачып карап атышат, YouTube'дан роликтерди көчүрүп атышат, бири-бирине ролик жөнөтүп атышат. Мындайча айтканда, ошол бир смартфонду деле колдонгонду үйрөнүп алышпады. Мына азыркы деле күндө программалык ККМ деп атабыз. Мына биздин
IT специалисттер сойлоп чыккан. Ал деле ошол эле смартфонго көчүрүлгөн мобилдик тиркеме. Муну деле колдонсо оңой эле болот. иштеп атат, уже ишке кирген, электронный эле ККМ. Биздин Азыр биз мобилдик тиркеме былтыркы жылдан баштап, сентябрь айынан баштап ишке кирген. Мен уктум да анысы деле жакшы иштебейт, убакыт менен мындай сбой болот деген нерсени айтып атат. Эгер иштебей турган болсо, анда биз сизге ишенебиз. Келгиле Батырбек мырзаны угалы. Ошончо киши чын эле ыңгайлуу болсунча киши макул болбойбуз деп чыкпайт эле деген ойда. Алардын да жөө эле себептерин ишкерлердин оозунан угалык. Батырбек мырза, сизге сөз. Эмне себептен ушунчалык мындай жок, бизге ушул маселе кереги жок, отторжение болуп атат? Себебин айтып берсеңиз. Кечки салам, Ритайым. Угулуп атабы? Угулуп атат. Мен кечирим сурайм, биздин камерасы эмнеге иштебей атканда, бирок мен мындай айтып берейин. Эми мындай да, сиз туура айтасыз. Бул деген өтө ыңгайлуу, жо ишкерлерге мындай ишкерлерди ойлоп чыгарган, ишкерлердин көйгөйүн чече турган маселе, көйгөйлөрдү чече турган система болсо, анда бир да ишкер ушунчалык каршы болмок эмес. Анткени Ритайым бүгүн деген Бишкекте жалаң эле Чүй областынын ишкерлери келген жок. Бияка мисалы Таластын ишкерлери келишти. Атайын төө ашуудан ашып, өтмөктөн ашып, атайын Бишкекке келип, биз каршыбыз деп чыгышты. Мисалычы, тети Кара-Балтадан баштап Кеминге чейин чыгышты. Эмнеден? Эми бияктан мындай деп коелу. Жанат Айым өзүнүн жумушун туура аткарып атат. Бирок бул орусча айтканда игра в одни ворота болуп атат. Анткени бул деген мындай да, биринчи мисалы бир системаны киргизем дегенде, мисалы керек болсо бир поляны барып жаңы соко менен айдаш керек депчи, мисалы могу соко менен айдасаңар, жаңы көп урожай аласыңар деп, мисалы элдерге көп үлүш аласыңар деп, мисалы элдерге айтса, элдер балким ишенет, жакшы болду экен деп. Анан кийин бирок ошол эле сокону тетиги Бишкектен барып сатып алгыла, жомогу сокону колдонгон үчүн монча миллион сом төлөйсүңөр десе, бир дагы мисалы дыйкан ага барбайт. Канчалык супер соко болсо делечи. Бул эми мындай системада биякта мисалы ишкерлер баарыбыз мындай айтканда отличник мындай кызыл диплом менен бүткөн жокпуз. Анан кийин айтып атпайбы, кемпирлер, бабушкалар, айылдарда керек болсо WhatsApp менен колдонот депчи. Биякта кичине мындай эме болот да, маалыматты туура эмес жеткизип атат. Анткени WhatsAppка эч кандай отчет бербейсиң, эч кандай чек чыгарбайсың. WhatsApp'ты ачасың, сообщениени окуйсуң, голосовой жибересиң же видеону көрөсүң, бүттү. Аякта мисалы жанакындай функциялары жок да, отчет жазып, анан кийин туура чекти базып, наименование коддорун киргизип, анан ошолордун баарын туура жазып чыгарган ал башкача да. Биринчиден. Экинчиден, мисалы аны ошонун баарын туура жазып, биякта Жанат Айым айтып атат, мисалы дейт, Глобуска же Народныйга барып кезек болуп калып атат, элдер туруп калат, эчтеке эмес. Мен айтып коет элем, бул Глобус менен мисалы Народный жана башка чоң ири чоң соода борборлор, алар мисалы монополист, чоң монополист. Анан кийин ошонун ичине кирген киши мисалы товар менен алгандан кийин ал турат айла жогунун күтөт. Ал мисалы ошо кассадан чыштап кетип калбайт, ал турат. Ошончолук алгандан кийин балдары менен же өзү турабы, корзинасы менен күтүп турат аягына чейин. Мисалы элестеткиле, базарга барган киши мисалы тиги конфет пряник алып атса, анан кийин тиги соодагер бирөөнү чечке жибергенче, жазып чыгарганчачы, тиги жанында турган кишилер күтпөйт да аны. Алар ошо пряник конфеттерди таштайт да башкага кетип калат. Анан кийин тиги ошо соодагердин эмнеси болуп калат? Соодагерге минус болуп калат. Анан кийин ал тиги бир күндө мисалы 50-100 кишини тейлебей, көп болсо 10-15-20 кишини тейлеп калат да. Бул түзмө-түз банкрот болуп атпайбы? Чөтөгүнө банкрот болуп атат. Мисалы ал айта албайт да ошо ишкерчи. Мен мисалы бүгүн 50 кишинин ордуна 20 кишини тейледим, мага
демек аренданы азайткыла эки эсе, жо мисалы мага светтин акчасын азайткыла эки эсе, жо мисалы мага ком услугасын суу, свет, газ жана башка ызык суу отопленияны азайткыла деп айта албайт да. Анткени ошентип айтсак айтат, ал сенин өзүң ишиң дейт. Анда тышта аренданы башка арзан жерге бар деп. А башка арзан жерге барган үчүн кайра эле ошол жактан кайра ремонтко акча чыгарыш керек, кайра клиенттерди ошол жака тартыш керек. Ошол ыңгайсыз болуп атпайбы? Ошол ыңгайсыз болуп атат. Демек, бул деген ачык сөз, бул деген тиги кабинеттерге, жылуу жумшак кабинеттерге отуруп алып, эксперттер болобу, ким болгон, жакшы баштарын тырмап алып жазышкан. А бирок тилекке каршы элге, мына карапайым элге бул татыктуу эмес. Татыктуу эмес система. Ооба, биз баарыбыз мисалы Батырбек мырза, жанагы сиздин айтпадыңызбы, ушундай техника болсо, силердин тиги түшүмүңөр көбөйөт деп айтса, биз түшүнмөкпүз депчи. Ошондон улам мындай суроо берим келип атат да Жанатайымга. Негизи биз бир жаңы бир нерсени киргизердин алдында чын эле нерсени колдонсоңор, силер ушундай привилегия аласыңар деп, балким ККМге өтсөңөр, жанагы патенттен дагы ылдыйраак бир сонун привилегияга өтсөңөр деген кадамды ташташ керек болчу деп ойлоп атам да. Мындай любой эле немеге баягы биз негизи ар бир адам мындай эмени жакшы көрөт да, мындай бир нерсени ночь скидок десе арзаныраак алып алайын дегенге. Анан эми жалпы орто майда бизнес боло турган болсо, силер ушуга өтсөңөр түшүндүрүш керек да, мына биз жалпы Кыргызстанда контрабанда болбош үчүн ушундай чоң бир кадамга барганда, силер ошого бара турган болсоңор, силердин салыгыңарды ушунчалык ылдый түшүрүп беребиз, но бийликтүү болсун, силер ушу ККМди колдонуп алгыла десе, анан баягы мындай эме да, мындай баягы мындай берек катары да. Анан ошондо элдер тандоонун аркасынан ушунча патент төлөгөндөн көрө чын эле тияка өтсөмбү деп ойлоп калышмакпы деген бир ойда. Анткени себеби жанагы Акылбек Усенбековичтин жанында бир аялды сүйлөп тур, анан элдин баары аябай азыр жайылтып атпайбы, тиги мен чач тарачмын деп аябай мындай катуу айтып тур да, эмоциональночу. Анан эми чач тарач деген бул эме баягы кызмат. Ал эч кандай контрабанда продукцияны орто жерден сатып өзүнүн эле кезектеги жасап аткан иши да. Анан эми ошол эжени бир нерсе ургандын кажети барбы деп баягы мындай аябай мындай масштабында баарын алып алгандын айынан барып коркутабы, же барып ишкерлер менен сүйлөшсөм, ишкерлер айтты да, бир күн кечке чогултуп алган кассаңар менен кеткен кассаңар ал келиш керек деп келип, разница чыга турган болсо дароо штрафовать этебиз деп биздин кассабызга кол сала тургандай кандай укуктары бар деп сурап атат да. Мен биздики мындай дейт, акча чыкса, ай балам, мен жана ботасың бар эмеспи, алып ал, мектепке бул жолго алып ал деп биз кассадан алып эле мынтип иштеп эле, товар келсе ага төлөп коюп, же жөнөкөй бир кишилер келсе бир товарды тияктан ала коюп, тияктан түшкөн акчаны кайра тиги товарга төлөй коюп, ушинтип иштейбиз. Анан налоговиктер келип алып эле мүмкүн бир күндүк выручкаңар мындай дал келбесе, анда кылмышкерсиңер дегенге чейин барып атат дейт. Бул кандай эме, бунун эмне кереги бар эле? Бул баягы көнүп калган предприниматель жыргагандан баягы глобустой болуп отуруп, выручкасын сдавать этип, антип иштешпейт да. Булар чын эле баягы күнүмдүк четинен келген товарды четинен сатып турат да. Ошол жагын кантебиз да? Бунун эмне кереги бар эле дейм. Ооба. Жанагы сиз айтып атпайсызбы? Өзү ККМди киргизердин астында өзү салык төлөөчүлөрүбүздү бир нерсе, кандайдыр бир льготалар менен, кандайдыр бир поощрение менен, мындайча айтканда кызыктырса деп, стимулдаштырса, ошонун баардыгын кызыктырса депчи. Биз жана өйдөтө мен айтып кеттим, өзү ККМди киргизип атканда биз эң биринчи поэтапно эле жөн эле мындай внедрение деп коет, мындай поэтапное внедрение деп мындай бөлүп өзүнө тийиштүү кандайдыр бир критерийлер менен киргизгенбиз. Бул эң биринчи. Андан кийин жана мен айтып кеткендей эле биз 3-4 этапка келип такалып калганда, ошол мөөнөттөн баштап десек болот, ошол убакыттан баштап биз ошо салык төлөөчүлөрдү кандай кылып кызыктырсак, кечке эле аларды тиги
айып пулду төлөтө бербей, кечке эле штрафовать этип, кечке эле башка чапкылап алып, ККМ алгыла делеп куугунтуктабастан кандай жолдорго түшсөк, кандай ыкмаларды колдонсок деп биз 2-3 жолу бир жаңы проектлерди жазып көрдүк. Бүгүнкү күндө алардын бир 2-3өсү ишке ашып атат десек болот. Мына ошолордон бири болуп былтыр жана пилоттук долбоор болуп өттү. Бизде жаңы ККМдер келип атат. Ошо пилот болуп атканда, ошо пилоттун убагында ошо пилотко ким катышса, ошого ККМ, аппаратный ККМ акысыз берилген. Андан тышкары бүгүнкү күндө жана жеке ишкерлерге жеңил болсун деп, себеби билесиздер, бизде мына 2021 жылдын аягына чейин ККМди өзү салык төлөөчү өзүнүн чөнтөгүнөн сатып алчу. Эң арзан ККМ эле бир 13-14 миң болчу. Ал ККМдин өзү эле. ККМдин жана сопровождающий дагы немелери бар, жанагы коштой турган принтер чека дегени бар. Аны сатып алыш керек. Чековый лента дейт, аны дагы сатып алыш керек. Принтер чеканын краскасы өнүп калат. Аны улам жана биздин принтердеги эле улам краскасын жаңыртып туруш керек. Фискальный памяти толуп калат, аны жаңылатып туруш керек. Ар бир техникалык талаптар жаңырган сайын аны модернизация кылыш керек. Ал дагы бир кымбат акчага турчу да. Мындайча айтканда, салык төлөөчүгө өзү деги эле ККМди сатып алыш өтө эле кымбат болчу, өтө. Ошонун негизинде көпчүлүк айтчу эле да, силердин ККМиңерди мейли колдонолу, бирок аябай кымбат, бизге ошону арзандатып бергиле деген. Эң биринчиден биз ошол ККМди лизингке, мындайча айтканда, рассрочкага берүү проектисин баштаганбыз. Бирок ал долбоорубуздагы мындай ийгиликтүү болгон жок. Себеби эч ким аны рассрочкага да алгысы келген жок. Андан кийин мына пилоттук долбоор болду. Андан кийин 1000 аппаратты акысыз тараттык. Андан тышкары биздин программный ККМдин 3 версиясы бар. Ал жана биздин жеке ишкерлерибизге жалданма ишкери жок. Анан кийин жеке ишкерлердин жалданма ишкерлери бар жеке салык төлөөчүлөргө. Андан тышкары жана өзүнүн ичара товар учеттук система менен иштеген, жана 1С, AirKeeper сыяктуу учетный системалар менен иштеген салык төлөөчүлөргө деп ыңгайлаштырып, мына 3 версиясы бар. Үчөө тең бүгүнкү күндө жүктөп алуусу, системада катталуусу, ай сайын ошонун абона платасы деген 3 төлөм тең жокко чыгарылган. Мындайча айтканда 100% акысыз ККМ. Жөн гана ошону барып, өзүнүн тийиштүү районунан жүктөп алып, ошону колдонуш керек да. Мына бул дагы мындайча айтканда бул аябай эле чоң жакшы кадам мамлекет тарабынан мындай ККМди таратуу. Себеби бүгүнкү күндө кээ бир салык төлөөчүлөр билет, бизде оператор фискальных данных деген бар. Бүгүнкү күндө биздин 17 операторубуз бар. 17өнүн бир 8 өзүнүн программалык ККМдерин иштеп чыккан, 8өнүкү тең эгер ошону көчүрүп алганы акысыз болсо, ошол жерден катталуусуна акча алышат, ай сайын абона плата деп коет, ага дагы акча алышат. Себеби билесиздер, жана аппаратный ККМди колдонуу бул өзү ай сайын жана техникалык тейлөө деп коет. Ай сайын ККМ бузулабы, бузулбайбы, буга да акча төлөшчү. Мындайча айтканда, мына 21 жылдын аягына чейин өзү ККМди мындайча айтканда содержание контрольно-кассовой машины бул бир нече акча болчу да, өтө эле кымбат болчу чындап эле. Мына бүгүнкү күндө азыр мына аппаратный ККМдер да акысыз таратылып атат. Көп эле жерлерде айтылып келатат. Биздин жана мамлекетибиздин кошумчасы бар 3 бизде коммерциялык банк бар, жана биздин РСК, Керемет, Айыл банк. 3 банк ар бири бирден 3000ден гибридный аппаратный ККМ алып берип атышат. Ошонун бардыгы биригип 9000 аппарат биздин салык төлөөчүлөрүбүздүн арасында акысыз таратылып атат. Гибридный ККМ деген бул накталай жана накталай эмес. Бир маселе. Мына бул жерде бир көрөрманыбыз мынтип жазып атат да, дүйнө жүзүндө ККМ уже эскирип бүттү. Эски нерсени эмне биз кайра киргизгенге шашып атабыз дегендей да. Чын эле мындай бир түшүндүрүп кетсеңиз, мен жакында ошо Грузия мамлекетине бардым. Грузияда мындай наличка көтөргөндүн кажети жок экен да. Аларда жанагы биздин жана кафелерде биз карточканы мынтип алып келип эле кетип атпайбыкпы? Ошентип даже мындай көчөдө отурган кемпир носки сатып отурса дагы сразу эле ошонусун чыгара алат экен. Элдер мынтип эле тип кодду деген берет этпейт экен. Мынтип койсо эле акча кетет экен дагы. Ошондой карточка менен расплачиваться эткен бул ККМ болуп саналабы же
өзүнчө бир нерсеси бар. Анткени бүгүнкү күндө счет фактурага да каршыбыз деп атат да. Мен өзүм 2000 өзүм бизнесмен болгом. Мисалы үчүн жөнөкөй базарда отурган кичинекей магазини бар кишилерге счет фактураларды чогултуп, аларды бухгалтерия жүргүзүп, анын баарын иретине келтирип, бир жака ошо счет фактуралардын баарын кетирген бул ойлонгондо эле уже мындай оорчулуктай болот да. Анан ошол аларга керекпи? Анан жанагы кичинекей эле мондай жанагы көтөрүп жүргөн нерсени карточка менен минтип кетсе, ал ошол кассовый аппарат болуп эсептелинеби же андан сырткары дагы мындай пробивать эткен бир нерсе керек болобу? Анткени Грузияда таптакыр почти наличка кереги жок экен. Любой жерге барганда эле ошо карточкаң менен минтип эле коет экенсиң да, кетип берет экенсиң. Колуңа ошол эмеден чыккан кагазды эле берип коет экен. Ошондой нерсе болсо бизде балким ошол деле жакшы болмок, акча көтөрбөй эле баары эле карточкасы менен минтип эсеп жүргүзүп, анткени себеби азыр мына көп эмелер бүгүнкү салык тиги ишкерлер айтышты эме депчи. Бизде кризис убагында дейт 70-80% бул ай бүгүн ала турайын, эртең тиги коюмду саткандан кийин базардан анан келип төлөп кетем. Тиги алмам түшөрү менен анан берем. Ай пенсиям келет, ошондо берем деп, бал китептеп жаздырып алабыз дейт да. Ал болбосо соода токтоп калат дейт. Айылда чын эле ошондой да, бири-бирин таанышат. Батырбек мырза, сизге бир суроо. Бизнесмендерге, ошо орточо, кичи бизнесмендерге ошо счет фактураны аябай мындай даже жакындатпай атышат да, бизге эч кандай кереги жок. Неужели ошол нерсе ушунчалык тоскоолдук? Ошо кагазды алып, счет фактураны листтетип, эмнеси менен бизнесмендерге ошол тоскоолдук жаратат ал бүгүнкү күндө? Счет фактура алуу маселеси. Ритай, мен мындай айткандачы, бул кайра эле бул деген тилекке каршы, могу бүт система ойлоп чыгарган системасы тилекке каршы, ишкерлерге эч кандай ыңгайлуу эмес да тилекке каршычы. Ошол эле счет фактурасы, ошол эле ККМ аппараты. Эмнеге ишкерлер ККМ аппаратка каршыбыз, эмнеге счет фактурага каршыбыз деп чыгышты? Анткени тиги бул деген мындай эмес деп атпайбы? Мисалы, бисмилла дегенде эле жаңы салык кодекс боюнча азыр салык инспекцияга билесиз өтө көп мындай эмелер бар, полномочиялары бар, өтө көп. Анан кийин алар келип алып, билесиз, жанакы следственный действие өткөрүлөт, анан кийин чоң очогор штрафтар жазылат. Анан кийин бисмилла дегенде эле алар айтып баштады да, так, сен ККМ аппаратыңар жок болсо, анда силерге момундай очогон штраф беребиз. Силерде счет фактураңар жок болсо, силерге момундай очогон штраф беребиз. Анткени силер деген ушул контрабандаларды жана башка контрафактный товарларды алып жашырып атасыңар, силер контрабандисттерге жардам берип атасыңар депчи. Бирок бул ишкерлерге мындай болуп атпайбы? Ишкерлерге бул фирмалар кадимкидей накладнойлор менен мурдакындай эле алып келишет. Эмнеге ошол эле мисалы салык инспекция, эмнеге ошол эле өкмөт ошол чоң фирмалардын оозуна коюп койбойт, ошол эле текшерүүчүлөрдү. Чыгып аткан товарларын азыр айтып атышат, алкоголь, Акылбек Жапаров айтпадыбы жанагы эмеге барыпчы. Жанагы Дордой Моторско барып айтпадыбы? Алкоголь бизге көрөзөт азайып калды, а бирок бүт жакта ресторандар, тойканалар толтура, ошондой эле демек ичимдик көп ичилип атат. Бирок бизге жашырып беришпей атышат. Суроо, бул эмне ишкерлер өз чөнтөгүнөн бир арак жасап сатып атышабы? Алар деген ошол эле аю, ошол эле башка жанагы чоң ири ликероводочный заводдордон алышат да. Ошону оозуна койбойбу? Ошол жакка фискализация кылсын, ошол жакты цифровизация кылсын да. Анан кийин эле келип эле тиги эң мындай колуна жок кишилерде тиги башка тиги балкасы менен чаап эле, сен күнөөлүүсүң, сенде счет фактура жок, демек сен кылмышкерсиң деп ошого чоң айып салып атышат да, айып пулдардычы. А ишкерлер ишкерлер эчтеке чыгарган жок, тамекини чыгарган жок, аракты чыгарган жок, тиги башка бир нерселер чыгарган жок. Бул деген мындай айтканда салык инспекция өзүнүн мындай айтканда күчүн жөнөкөй ишкерлерге чыгарып атат да, чоң ири бизнесмендерге, чоң завод фабрикаларга чыгарбайт. Эмнеге ушу жеке ишкерлерге чыгарат деген ошол чоң ыз учуп салып атпайбы? Анан келип эле баштап коркутуп, мына силер жашырып атасыңар, силерге момундай очогон штраф, момундай очогон айып бул депчи.
ошону маселе болуп атпайбы? Анан бияктан тиги жана Тайым айтып атат, 3-4 этапта токтоп калдык депчи. Мен айтып коет элем, жана Тайым, сиз билесизби, бирок былтыр 2021-жылы Токмоктун ишкерлери жана башка ишкерлер менен Бишкекке чыгышкан. Бишкекке чыгышкан жана Дордой жана Таатан чыккандан кийин өкмөт үйүнүн алдына Токмоктун ишкерлери 2021-жылы чыккан, февраль-март айында. Ошондо эле эмнеге анткени силер деген эч кандай биринчи, экинчи этапты күтпөйлө, бысмыла деп Бишкек ошту таштап, региондон баштадыңар талкалапчы. Силер биринчи мына Бишкек ошту бизге көргөзгүлө, үлгү кылып, эл көрсүн, мондай жаш экен, мына Рита айым айткандай мотивация бергиле. Биз көрүп Бишкекке барып, мондай сонун экен. Мына Рита айым айткандай Грузия барып келгенде эле биз да Бишкекке барып, мондай сонун экен, иштебек, андан көрө дабы, андан көрө биз да өтөбүз деп, биз өзүбүз чыгып апармакпыз, мисалычы. Силер бысмыла дегенде эле региондорду именно Токмокту булчулдап баштадыңар, андан кийин Токмоктун ишкерлери чыдабай чыгышты. 2021-жылы февраль-мартта ошондо эле чыгып баштаган. Андан кийин ошо эптеп токтотуп, андан кийин мына азыр мына уже калгандарын бурап баштаганда жалпы Кыргызстан ушу көтөрүлүп баштады. Биз каршыбыз деп. Бирөөсү айткан жок, жакшы экен деп. Баары айтып каршы, анткени бул деген непродуманная система. Макул салгыла, бирок мындай поэтап 1 жыл, 3 жыл, 2 жыл мына бул мисал айтып атат, Акаевден бери келип атат депчи, коюлбай атат, Акаевден бери келип атат депчи. Ошончолук чыдагандан кийин эмне мунун да бир 2-3 жылга чоюп койсоңор, 1 жылда эле баарын былчылап салбайчы. Бул болбойт ушинтипчи. Ошон үчүн элдердин кыжыры кайнап, жини келип атышат. Бүгүн ошо митингде элдер чыгып, анан митинг аяктагандан кийин ар түрдүү жалпы маалыматтык кызматтар ар кандай маселелер мындай маалыматтарды бере баштады да. Кээ бирлери мораторий койду деди, кээ бирлери жок, ККМди койгонго мораторий эмес, ал деген айып пул салганга мораторий коюлду деп, кээ бирлери арак сатылган жактарга эч кандай мораторий болгон жок деп, ушундай ар түрдүү Акылбек Үсөнбековичтин айткан сөзүн ар кандай бере башташты да. Расмий түрдө бүгүнкү күндө, бүгүнкү жана митингдин негизинде эмне деген маалымат чыкты, ошону айтып койсоңуз, ошону менен бүгүн эфирди аяктап туралык. Анан бул маселени дагы улантып талкуулайбыз, анткени себеби талкуулай турган моменттери абдан көп да, мындай көйгөйлүү моменттерчи. Бүгүнкү жыйынтыкты айтып койсоңуздар, эмне менен аяктады бүгүн? Бүгүнкү митингде биздин Акылбек Үсөнбекович сүйлөп атканда, ККМди коюуга мораторий койгон жок. Бирок чынында эле көпчүлүк мына интернет баракчалар ар кандай мындайча айтканда трактовкасын ар кандай кылып эле жаңылыктарынын темаларын чыгара башташыптыр. 10 күнгө чейин бизде азыр ар жерде контролдук иштер жүрүп атат. ККМди колдонуу боюнча, акциздик маркаларды туура колдонуу боюнча, ошо электрондук счет фактураларды толтуруу боюнча, ошолор боюнча ар кандай өзүнө салык кызматына тийиштүү контролдук жумуштар жүргүзүлүп атат. Бул жерде Акылбек Үсөнбекович айтып кетти, 10 күнгө чейин ошол ККМди колдонуусун текшербей турабыз деди. 10 күнгө чейин. Бирок бул жерде айта кетчү нерсе, азыркы мөөнөттө мына базарларда соода кылган соодагерлердин мөөнөтү келе элек. Алардыкы мына Бишкекте, Ошто базарлардын мөөнөтү 1 августта гана келет. 1 августка чейин булар ККМ эмне экенин таанышып, кандай колдонуш керек экенин кана ошону үйрөнүп, кайсыл жерден кандай моделин алса болот, ар кимдин өзүнүн жасап аткан ишмердүүлүгүнө ылайыктуу модель тандап алууга азыркы күндө мүмкүнчүлүгү дагы, убактысы дагы кенен жетет. Бирок ошону менен эле бирге баары бир деле мына биздин салык төлөөчүлөрдүн көпчүлүгү бизге ККМ кереги жок дегенине байланыштуу Акылбек Үсөнбекович азыркы текшерүүдө ККМ колдонуусу туурабы, туура эмес колдонуп атабы, ошого кана бир 10 күндүк мындайча айтканда отсрочка коюлду. ККМде кээ бирлерде жазып чыгарыптыр, ККМ коюлбайт экен, ат менен болуптур деп. Жок, ККМ коюлат. Мына уже 6 жылдан бери эле жылдырып келатабыз. 6 жылдан бери мына Батырбек мырза дагы айтып атат, силер Токмоктон баштадыңар деп. Жок, Токмоктон баштаган жокпуз. Эң биринчи 324 токтомду ачып көрсөңүздөр деле ошол жерде графиги бар. Ошо ККМди орното турган графиги бар. 4
этапка бөлүнгөн. 4 этаптан тышкары дагы алардын алып барып аткан ишмердүүлүгүнө жараша бөлүнгөн. Андан тышкары ошол торговый точканын жайгашкан жерине да ылайыкташтырылып бөлүнгөн чоң 4 график бар. Ошол график менен кана иш алып барып атабыз. Токмоктун ишкерлери былтыр мурдагы жылы кыш айында болсо керек эле же жаз айында келишкен, ооба. Бирок ошол келген убакыт мына как раз таки ошолордун жылып келип 3-4 этапка келген мөөнөтү. Ага чейин эле бизде ачылган мурда биринчи ачылган мына народный супермаркеттерибизде бардыгыбыздар эле билебиз, ККМ колдонулуп келген. АЗСтерде бүгүнкү күндө ККМ эмес, уже АСУСу да коюлуп калды. Автоматизированная система управления деп коет. Азырынча акча төлөп чек басылмайынча ГСМ кой бербейт система. Ушундай да системалар коюлган. Бул уже бир нече жыл коюлган. Жанатайым, бир суроо. Мына айылдын дүкөнүнөн мен карызга алып кетип турайын деген кишилер алып атканда уруш керекпи же акча? Анткени жарымдан көп мен өз апамдын деле магазини бар болчу, мен деле магазин аябай көп кошуна болгондор мынтип көзүн кысып эле бал китебиз жазып коюп эле сонга көнүп калганда азыр жазып турайын дейт. Ошондо кайсы мезгилде уруш керек? Тиги ККМ орнотулган болсо акча колуна түшкөндөгү же товарды берип аткандабы? Өзү айылда эмес, мына шаарда деле, бизде деле, мына биз жакта деле магазинге барып, биз деле жана под запись дегенде эле карызга жаздырып алып келебиз. Салык мыйзамына ылайыктуу ККМ өзү ошол жерде акчалай, накталай же накталай эмес, акчалай расчет болуп атканда колдоно турган машина десек болот. Ал ошол расчетту фиксациялоо үчүн колдонулат. Мисалы үчүн карызга бергенде чек басып бербейт, себеби ал товарды кана өз ыктыяры менен берип атат, бирок акчасын алган жок, ал расчет кылган жок. Эртеңки күнү ал товарды кайрып берип койсо дагы болот. Кандайдыр бир убакыт, бир ченемдүү, кандай биз бир жумага же бир айлык бир мөөнөттү экөө сүйлөшөт да, ошол мөөнөттөн кийин кардар акчасын алып келип төлөгөндө кана чек басылат. Себеби жана Батырбек мырза дагы айтып кетпедиби? Сиздер да айтып калбадыңызбы? Ошо карызга бергенден кийин анан чек басып койсо жана кассада наличка менен ККМде Z отчету туура эмес чыгып калат депчи. Мына бул ушул жерден келет. Кассага акча түшмөйүнчө чек басылбайт. Ага чейин карызга береби же жөн эле бирөөгө подарок этип коебу, ага чек басылбайт. Качан гана кассага чек түшкөндө, ошондо гана фискалдык чек басып бериш керек. Ошондо кассанын ичинде жана наличный акчасы, пост терминалдан чыккан безналичный акчанын итогу, анан кийин ККМде басылганда Z отчет. Мына экөөнүн суммасы биригип, наличный, безналичный, аңа ошол Z отчетту түзөт. Ошондо соодагердин өзүнүн расчету да так болот, өзүнө да мындай кассасына дагы мындайча айтканда, эми салыкчылар жагынан келип текшере турган болсо дагы мындай ошибкасы жок болот да, катасы жок жүргүзгөн болот. Акыркы суроолордон болсун, Батырбек мырза сизге мындай бүгүн салык кызматкерлери менен да сүйлөшкөнгө жетиштим, ошо митингде туруп. Алар айтып атат да, негизи дейт 8 миллионго чейин чыкпаса, ой, салык төлөбөй деле койгула деп атабыз. Булар жөн эле коркуп атышат депчи. Анан үйгө келип алып туруп 8 миллионду 12ге бөлүп, 12-ни 30га бөлө турган болсом, бир күндө где-то 22 000 сомдун тегереги болот экен да. Анан менин өзүмдүн бамымда менин магазиним анча выручка берчү эмес да. Бишкекте турчуну, биз баягы Бишкектин четинде туруп, анан карапайым эл мындай макарон алган эле магазиним бар болчу, выручка андай көп болчу эмес да. Анан бүгүнкү күнү ушу 8 миллиондон ашып кеткен бизнесмендер ушунчалык көппү. Мисалы үчүн жанагы эле эже парикмахер, чач кырккан. 8 миллионго элдин чачын бир кыркып ийбейт да. Көйгөй балким салык төлөбөй эле деп атса, может балким сонун нерсеге келатабыз. Салык төлөбөйбүз, ККМ деле колдонуп эле, 0 салыкты төлөп коюп эле, балким ушундай айтышты да, такыр салык төлөгөнгө чейин деле макулбуз. Лишь бы ККМ колдонсун депчи. Эмне үчүн? Неужели ушул 8 миллиондон көп эле кишилердин объему ашып кетеби? Ритайым, бияктачы Батырбек мырза, сизге. Да, мен улатабы?
Улат. Эми бияка мындай да Жантайым билет болуш керек, сону эле сиз да билесиз да. Бул 8 миллион туура айтасыз, 22 миң бир күндө соода кылса, андан кийин 0% төлөйт да салыкчы. Бирок бул салык кодексинде 0% деп 22-жылдын аягына чейин эле. А эмки жылы 8 миллионга жетпесе деле сен 1% төлөйсүң. Андан кийин 2% эмки жылы, андан кийин 3%, и как положено 2024-25 жылы 4% төлөйсүң. То есть жетеби, жетпейби 8 миллион бул деген быйыл 0%. Анткени бул деген ККМди койгула, андан кийин да баста аягына жетпесе 0% эчтеке төлөсө жыргал депчи. Анан элдер ошого сүйүнүп атышат. А мисалы эмки жылы 8 миллионга жетесиң, жетпейсиңби? Как положено, будет добр 1% төлөп кой. Как положено. Андан 2 жыл, андан кийин 2% төлөйсүң, 2% төлөйсүң. То есть бул ушундай маселе болуп атпайбы. Биз мисалы салык төлөбөйбүз деп качкан жокпуз да, ишкерлерчи. Биз мисалы мыйзамга каршыбыз деп чыккан жокпуз да. Биз салык төлөйлү, жолдор оңолсун, пенсиялар төлөнсүн, айлыктар төлөнсүн деп биз аракет кылып атабыз. Бирок тилекке каршы бизди мындай башка чаппаса деле мындай сылап акырындап биризип коюп, андан кийин уже учетко биризип койгондо болушпайбы бул нерсечи. Бул деген мисалычы мен биякта мындай маселе да. Бул деген мындай да. Азыр силерге биз акысыз ККМ беребиз. Силерге азыр 0% уруксат беребиз. Эптеп эле ККМ киргиле, эптеп эле ошону иштет депчи. Бирок тилекке каршы. Биринчиден ыңгайсыз. Б бул деген кымбат нерсе. Канчалык жанакы кагаздар көп минустар бар бияктачы. Ошо минустарды тилекке каршы мындай жөнөкөй эл менен, жөнөкөй ишкерлер менен сүйлөшпөй, өзүлөр кабинетке отуруп чечип коюшкан да. Мына момундай болот. Жанакы бир чоң киши айткандай, каалайсыңар, каалабайсыңарбы, силер ошону кыласыңар депчи. Мага десең, илят чипылдасаңар десе кыласыңар деген да. Тиги биз Бишкектен Министерство экономикаден Абдывахапов Алтынбек мырза менен ошо салык кызмат инспекциясынын төрагасы менен ошакта отуруп сүйлөшкөндө ал айткан, любой денежная операция, хоть даже семечки сатылабы, все должно проходить через ККМ аппарат деген. Ошакта биз таң калып сураганбыз. А мисалы тетиги базардын оозунда турган кемпирлер ККМ аппарат менен бир айда эмес 10 жылда 8 миллион чогултпайт. Аларга зачем ККМ десе, жок, любой финансовая операция обязательно ККМ аркылуу өтүш керек деп айткан да. А биз ошактан таң калып калдык. Зачем деп ошунчалык элди ушу ККМге көндүрүп атасыңар депчи. Андан көрө силер биз айттык, андан көрө силер бизге ишкерлерге тандоо бергиле. Мисалы, калай бирөө патентни иштесе, калай бирөө ККМ иштесин. Ошо ККМ иштегенге Ритайым, сиз туура айттыңыз, мотивация берип коюңуз. Бир жакшы бир плюстарды берип коюңуз, жакшы бир сону белектерди кылып коюңуз. Андан кийин элдер көрүп, кызыгып, керек болсо өзү эле батыл өтүп кетет, кыйналбай элечи. Андан кийин монтип эле кыйнап эле баарын киргиле силер колдоносуңар деген ошо маселе болуп атпайбы бияктанчы. Бир акыркы суроо, мен интернет жаман болуп атат, элди кыйнабай аякта деп атышат. Жанатайым, сизге суроо болсун. Ошо 2017 жылдары өзүм бизнес кылып жүргөн кезде биз дагы ККМ кичине андан даже болсо керек 15 жылдарбы ККМ алганбыз да. Анан магазиним ушунчалык суук болгондон ККМ иштебей калган да. Анын магазиндин ичин аябай жылытайын десем акча көп кетчү. Баягы тиги дүкөнчүм үшүп калбасын деп эле кичинекей обогреватель саячок, анан ККМге жетпей калып, тиги краскасы салыкчыларга барып айттым, ушунчалык магазиним музак болгондон баягы деме да темирден жасалган, ушинтип иштебей калды деп арыз жазган күнөрүм болгондо, анан бүгүнкү күнү ушу тинтке чыккан кишилер менен сүйлөшсөм, кышында келип дейт биздин магазиндерден жөн эле тоогудай условияда түзүлбөгөн жерде дейт. Анан бүгүн ошентип электр энергияны колдонбогула, обогревательди сайбагыла деп аткан учурлар жанагы заманбап техникаларыңар тоңуп калбайбы?
ооба Рита Рахмановна, мурда ККМдер чындап эле мына жаңы киргизилип аткан ККМдер алардын модельдери да башкача болчу. Алар мына аябай катуу суук болгондо кадимкидей эле тоңуп калчу. Ошон үчүн мурда базарлар бизде 324-токтом менен эң биринчи перечень кабыл алынган, перечень освобожденных деп койгон бар болчу биздечи. Ошо жана өзүлөрүнүн алып барып аткан ишмердүүлүгүнө жараша кээ бирки салык төрөөчүлөр ошо ККМ колдонуудан бошотулган. Ошолордун арасында дагы мына бизде базарда соода кылып аткан соодагерлерибиз дагы бар болчу. Себеби мурда ККМдер чынын айтканда эле алар тоң калчу. Алар жана кнопочный, кадимки эле биз көнүп калган кнопочный аппараттар болчу. Бүгүнкү күндө мына жана заманбап аппараттар деп атпайлы, ошо заманбап аппараттардын бардыгы эле десек болот, цветной дисплей менен, сенсорный экран менен. Мындайча айтканда алардын кнопкасы жок, кадимкидей эле биз колдонуп аткан сенсорный эле уюлдук телефондой эле алар дагы ошондой иштейт. Алар канчата бир өзлөрүнүн техникалык талаптарына ылайыктуу, канчата бир минусовой градуста иштей алат. Алар тоң калбайт, себеби бул аппараттар бизде бүт эле ККМде Россиядан чыгат, бирок жылдан жылга ошо техникада өнүгүп, азыркы күндө мына аппараттар булар суукка тоңуп калбаган аппараттар. Андан тышкары мына жана биз программный деп атпайлыбы, бул биздин смартфонго эле көчүрүлгөн программный ККМ. Булар эми биздин смартфон тоңуп калбай эле иштеп атат, мына ошо смартфондой эле иштей ала турган мүмкүнчүлүгү бар. Анан да Батырбек мырза жана айтып кетпеди, элди бир аз кызыктырса депчи, ушул жерге бир аз кичине токтоло кетейин, уруксат берсеңиздер. Мына бизде мына акысыз ККМден дагы башка бизде жана 8 миллиондук парокту да кеп кылып калдык. 12 үзгүлтүксүз 12 айдын ичинде товар обороту 8 миллиондон ашпаса, анда бардык салыктардан бошотулбайт. Бул жерден жаңылышпаш керек. Бул жерде ошол ККМди гана коштогон 3 салык бар. Өзү патент 3 салыктан турат. 3 салыкты бириктирип эле патент жасап коюшкан. Бизде бул патент бул убактылуу система. Ошол 3 кана салыктан бошотулат. Бул бизде НДС, НСП, анан налог на прибыль деп коет. Мына ошол 3 салыктан ККМ колдоно турган болсо бошотулушат. ККМ бул мындайча айтканда азыркы учурда мына акыйкат салык системасына көздөй бир чоң кадам десек болот. Жана айтып атпайсыздарбы, 8 миллионду ушул жылдын аягына чейин 8 миллион болбосо 0%, кийин 1%, 2%, 3, анан 4-5 деп жок, 4-5 деген процент жок. Кодексте эң максималдуу пайыз бул 3%. 3%дан ашпайт, кандай гана товар оборот болбосун. Бүгүнкү күндө мына салык кодексинен эгер таянып айта турган болсок, 8 миллионго чейин товар оборот жетпесе, жана мен айтып кеткен 3 салык 0% менен төлөнөт, эчтеке төлөнбөйт. Андан тышкары азыркы күндө бизге мындай предложениялар келип түшүп келип атат. Жаңы законопроект иштелип чыккан, мына салык кодексине да көптөгөн жаңылыктар, көптөгөн толуктоолор киргизилип атат. Ошолордун негизинде дагы азыр ошол 0% деген талапты 1 жыл эмес, бир 2-3 жылга узартуу. Мындайча айтканда, бул кадамдар эмнеге жасалып атат? Ооба, бир эле биздин сураныч ККМ колдонуп, ар бир соода саттыкта ар бир соодаңызды ошол жерде фиксациялап тургула, ошол жерге чек басып тургула. Бул ККМ бул силерди кандайдыр бир салыкка байлабайт. ККМди колдонуп атканда, мен азыр айтып кетет элем, мен сөзүм өзү майда жеке кичине ишкерлерге тийиштүү да, жана крупный налогоплательщиктерге эмес, орточо салык төлөөчүлөргө дагы эмес. Бул майда биздин мына көпчүлүк биздин салык төлөөчүлөрдүн бул майда жеке ишкерлер түзөт. Ошолордун көбүнө десек жарашат, көбүнө тийиштүү бул. Эгер 8 миллионго чейин товар обороту жетпесе, бул биринчи, экинчи, азыр 2-3 жылды дагы караштыргыла деп атат, бир 2-3 жылга чейин 0% төлөйт. Ошону менен бирге патентный системаны өзүңүздөр билдиңиздер. Азыркы күндө жана мурда обязательный добровольный деген патент бар эмес беле, анын бардыгы жок болду. Бүгүнкү күндө бир гана патент деген бар. Бирок патентный система бул убактылуу система болгонуна ылайыктуу, жылдан жылга бунун
көлөмү десек болот, мына саны көрсөткүчтөрү азая баштайт, разновидность булар кыскарат дагы. Патентный системадан биз толугу менен баш тартабыз. Бир күнү патентный система токтойт. Ошол патентный система токтогулча биз азыркы күндө ошол биздин салык төлөөчүлөрдү ККМди колдонууга, ККМди кандай колдонууга, ошолордун баардык ыкмаларына, мындайча айтканда, правилаларына үйрөтөлү деп атабыз. Азырчы бир 3-4 жылдын ичинде баардык биздин салык төлөөчүлөр, баардык биздин жеке ишкерлер ошо ККМ колдонуп баштаса, бул эң биринчиден салык төлөөчүнүн өзүнө жакшы. Себеби бул эң акыйкат салык системасы. Бул жерде эгер 8 миллиондон ашып кете турган болсо, сиз өзүңүздүн реалдуу товар оборотуңузга, реалдуу пайдаңызга жараша гана салык төлөйсүз. Эгер 8 миллиондон ашык болсо, мисалга алсак, 8 миллиондон ашык болгондон анда сиз эсеп счет фактурасын колдоносуңар. 8 миллионго чейин силер ККМ колдоносуңар. Салык кодексиндагы ачыгын айтканда биздин салык төлөөчүлөр эмес, кээ бир салыкчылар да туура эмес трактовать этет, туура эмес түшүнүп алышат. Салык кодексинин бир статьясын окусаңыздар, автоматтык түрдө ошол статьяда ссылка бар, бөлөк статьяга өтүп кетесиңер. Жана бизде бир жылдары Москва районунда аябай чоң маселе болду эле. 357 статьяны билсеңиздер керек, жана единый налог менен иштегендер сөзсүз түрдө ККМ колдонуш керек деген талап бар кодексте. Бирок ошону менен бирге ошол жерде жазылуу бар да, в порядке установленном настоящим кодексом деген сөздөр бар да. Ал жерде ошол порядок эмне деп айтат? Эгер ошол единый налог менен жөнөкөйлөтүлгөн салык менен иштеген салык төлөөчү безналичный акчалай накталай эмес расчет менен иштесе, анда ККМ колдонбой койсо болот деген. Ушул сыяктуу көптөгөн бири-бирине өтүп кете турган статьялар бар бизде. Ошол статьяларды, ошол беренелерди туура мындай чечкиндесек, туура түшүнсөк, көптөгөн түшүнбөстүктөр бул жерден жок болот. Жанайым Батырбек мырза, интернеттен кичине жалпы Кыргызстанда ошондой болуп аткан окшойт, анткени сүйлөгөн сөздөрүбүз кичине мындай басаңдап калып атат. Биз бүгүн эфирди аяктайбыз, бирок мен ишенем, биз дагы ушул эфирлерден көбүрөөк жасап, ар бир маселени чечмелеп, ошол көйгөйдү кантип чечебиз деп, анан жалпы бизнес тараптан силер моуну жасап берсеңер бизге жакшы болот эле деген сунуштарын дагы күтөлүк. Салык кызматына дагы келгиле, моундай жасагыла деген сунуштарды берип, балким чын эле башка өлкөлөрдөн келип, Батырбек мырза айткандай, Кыргызстандын системасы сонун турбайбы деп, биз кошелек колдонбой, жалаң эле карточка колдонуп, минтип соода кылып кала турган күн келип, жакшы бир абалга келип калабыз деген ишеничтемин. Жалпы кыргызстандыктарга, ишкерлерге жакшы маанай калагым келет, анткени себеби баарыбыз бир өлкөдөбүз, келечегибиз бир. Жанагы кеңешип кескен бармак урубайт дегендей, келгиле салык системаны ойлонуп, ар бир категорияга, ар бир ишкерлердин түрлөрүнө, балким региондоруна карата кандай бир өйдө ылдый сунуштарды берип, мындан кийин дагы ушул эле передачанын уландысын кылалык. Силерге келип бергениңерге чоң рахмат. Сөзсүз түрдө бул көйгөйлүү маселени дагы карайбыз. Жакшы калыңыздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жакшы туруңуздар.